Акыркы кездери экологиянын коопсуздугун камсыз кылуу олуттуу маселелердин бирине айланууда. Айрыкча калктуу пункттарда автоунаалардын көбөйгөндүгү жана ал жерлердеги мешиттерден от казандарынан чыккан түтүндөр абаны булгаганына кошумча адам ден соолугуна олуттуу коркунучту жаратып келет. Андыктан бул багытта абанын тазалыгы деги эле табияттын татына болуш үчүн кандайдыр бир жаңы технология талап кылынган өңдүү. Нарын шаарынын батышында жайгашкан Борбордук Азия университетинин жалпы аянты 3000 чарчы метрлик имараттарын жылытууда көмүрдүн бир да тогологу пайдаланылбайт. Анын ордун 60 метр тереңдикте сордурулган суу алмаштырган. Баардан мурда мына ушундай үнөмдүүлүгү жана өтө эле жөнөкөйлүгү менен өзгөчөлөнгөн бул жабдуулар Германия өндүрүшүнө таандык жана анын мында орнотулганына 9 жылдын жүзү болду. Ошондон бери кыш шилдесинде жылуулуктан кем кылбаса, жай саратанында салкын абасы менен өзгөчөлүү. Первоначальный жылуулук керек да. Аны биз жердин астынан скважинадан алабыз сууну. Ал суунун 10 градусун алабыз дагы, 10 градустун биз теплообменник аркылуу алып алабыз дагы, тепловой насостторго могу испаритель контуруна беребиз. Бияктан испаритель контурдан фреон газ абалына өтөт. Фреон газ абалына өткөндөн кийин ал газды тепловой насостун могу компрессорунда кысат газды иштеп компрессор. Анан кыскандан кийин ал фреон 10 градустан 60-65 градуска чейин максимум жылыйт, ысыйт да. Ошол ысыган суунун, газдын ысыгын биз кийинки контурдагы сууга өткөзөбүз. Бул жерден уже отоплениянын суусу да ошону ысытып берет. Ошол фреондун жардамы менен. Ийне жөнүчүн компьютерлештирилген жана автоматташтырылган ушул жылуулук системасына электр кубаттуулугу адаттагы от казандарына салыштырмалуу 70%га аз сарпталат. Ошого карабай өзүндө 60-65 градус ысыктыкты сактагандыктан ушул окуу жайда билим алгандар жана эмгектенгендер кыш ызгаарын деги эле тоготушпайт. Жердин астында 7 метр ылдыйлыкта турат. Кийинкиси Нарымдагы Борбордук Азия университетинде айлана чөйрөнүн тазалыгына өзгөчө маани берилген. Башкасына көз жумганда да саркынды сууларды чыпкалоочу ушул жай дүйнөлүк стандарттагы санитардык талаптарга төп келгендиги менен көңүлдү өзүнө бурат. Мында окуу жайдын канализациясына пайдаланылган кир суулар механикалык да, биологиялык да тазалануудан өткөндүктөн аны эч чоочулабастан кайрадан турмуш тиричиликке жана балык чарбасына пайдаланууга мүмкүн. Эң башкысы ал кошулган карт Нарын дайрасына кенедей да кооптулук жок. Бул биздин очистное сооружение бул биологический болгонго, бул через бактерия аркылуу тазаланат да. Одноклеточный бактериялар бар муякта биз азыр багып аткан. Бул ошол саркынды сууну жейт. Ошондо саркын суу канча пайыз тазаланат сиздердин жабдууларда? Бул суунун качествосы сугарууга жана балык багуу өстүрүүгө уже даяр деп сертификатталып кетет. Тилекке каршы кооз жаратылышы көз жоосуналган Нарын облусунун экологиялык тең салмактуулугун камсыз кылуу боюнча жогорудагы мыкты тажрыйба азырынча көңүл сыртында калууда. Жалпысы буга ири каражаттын жумшаларынан жалтактап, мурдагыдай эле кара кыш менен көк түтүндүн туткунунда жүрө бергилери бар. Борбордук Азия университетинин гиропласт тазалоочу жайынын эффективдүүлүгү, натыйжалуулугу 98% түзөт да. Ал эми водоканал, суу канал ишканасындагы гиропласт суу, ал болсо механикалык очистка 1969 жылы салынгандыктан ал андай мынчалык бул жайдай болуп тазаланбайт. Нарын областы боюнча ушул эле тазалоочу жай эффективдүүлүгү проценти тазалоочу жайын аябай таза да. Ошон үчүн ушуну үлгү катары кылабыз. Анткименен өндүрүштүк зарылчылыктын курчтугунан өткөн жылы облуста ар кандай зыяндуу заттарды чыгаруучу 45 объектиге уруксаат берилген. Чындыгында алар тиешелүү коопсуздук чараларын камсыз кылууга милдеттенме алгандар менен көпчүлүк учурларда көз жаздында калууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.